Азыркы кыйчалыш кырдаалда кирди чыкты маселеси кыйнап жатабы? Москва шаарындагы мекендештерге Москва Казакстан ишенимдүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Биздин тажрыйбалуу айдоочулар жана таза тыккан унааларыбыз кызматыңыздарда. Биздин дарек метро Серпуховская унаалар күн сайын каттап турат. Байланыш номерлер Адилет мырза 8925 806 4393 24 саат бою байланыштабыз. Ойлонбой чала бериңиздер. Коопсуздук биринчи орунда. Орусияда жарандардын аскерге милдеттүү курагы узартылды. Орус өкмөтү киргизген өзгөртүүлөргө ылайык 2024 жылдан тарта аскерде кызмат өтөөгө 18 жаштан 30 жашка чейин эркектер чакырылат. Мурдагы чек 27 жашка чейин болчу. Өкмөттүн бул токтому быйыл жайында Мамдума тарабынан кабыл алынып, президент кол койгон федералдык мыйзамды ишке киргизүү үчүн зарыл экени айтылууда. Баштапкы долбоордо аскерге чакыруу курагын 18 жаштан эмес, 21 жаштан деп өзгөртүү да сунушталган. Бирок экинчи окууда сунуш өткөн эмес. Мамдуманын коргонуу комитетинин башчысы Андрей Картопалов мунун себебин демографиялык кырдаалдан улам аскерге чакырылган орусиялыктардын саны азайып кеткени менен түшүндүргөн. Орусия Украинага кол салгандан кийин Орус өкмөтү аскердик кызматка байланыштуу мыйзамдарына бир топ өзгөртүүлөрдү киргизди. Ага ылайык жашы жеткен үчүн чакырылган жоокерлер акча үчүн кызмат өтөө келишимин түзө алат. Аскер комиссариатына өз учурунда келбеген жарандарга айыппул суммасы 3000 рубльдан 30.000 рубльга көтөрүлгөн. Абактарда отургандардын аскердик каттоого алуу боюнча өзгөчө режим киргизилди. Мурдаларга аскерде кызмат өтөө укугунан ажыратылган. Булак Азаттык. Апрелчилер Бакиевдин келишине каршы экенин билдиришти. Мекен шейиттери кыймылы Айкөл Алатоо баштаган 8 коомдун өкүлдөрү жана 2010 жылы апрель окуясында жакындарынан ажырагандар президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасашты. Алардын 20дан ашуун өкүлү бүгүн 25 ноябрда Бишкектеги Горький аянтына чогулуп, кайрылуусун журналисттерге окуп беришти жана бийликке суроо талаптарын коюшту. Апрелчилер мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бийлигинин огунан каза тапкан жакындар үчүн эч кандай кун алышпай турганын белгилешти. Өз элин канга боеп, кыргыз мамлекетин тонуп кетип, чет жакта бизнес кылып чардап жаткан Курманбек Бакиев Кыргызстанга кайтуунун айла амалдарын издеп жатыптыр. Анын курман болгондорго кун төлөп, жарадарларга акча берип, элдин кечирим сурасам деген арам ою ишке ашпайт. Арам акчаны да албайбыз деп жазылган кайрылууда. Кайрылуу ээлери Курманбек Бакиевдин Кыргызстанга келишине карама каршы экенин айтышып, президент Садыр Жапаровго 30 жылга соттолгон Бакиев келсе камалат деген сөзүн бузбоону эскертишти. 2010 жылы 7 апрелде Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы чыккандарга Алатоо аянтында ок атылып, 80ден ашуун киши набыт болгон. Ал соттун чечими менен 30 жылга, кенже уулу Максим Бакиев, эниси Жаныш Бакиев, ошол кездеги премьер-министр Данияр Үсөнов сырттан өмүр бою эркинен ажыратылган. Бакиевдин тоң уулу Марат Бакиев сырттан 30 жылга соттолгон. Булак Азаттык. Көз ачыктарды жарнамалоого тыюу салуу сунушталууда. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев өлкөдө көз ачыктарды жарнамалоого тыюу салууну сунуштоду. Мыйзам долбоору 23 ноябрда парламенттин сайтында коомдук талкууга коюлду. Темилгечи депутат мыйзам долбоору алдамчылыкка жол бербөө максатында иштеп чыкканын белгилейт. Анын пикиринде турмуштук татаал кырдаалда турган жарандар көп учурда экстрасенс жана сыйкырчыларга кайрылып, жыйынтыгында аларга алданып жапа чегүүдө. Мындан улам шамандык, төлгө салуу, спиртизм, көз ачыктык жана магияны интернет же ЖМКлар аркылуу жарнамалоого чек коюу сунушталууда. Булак Суберкежи. Ички иштер министрлиги элди 500 000 долларга алдап сызга отургузган шектүү аялы кармалды. Милиция ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектелген аялды кармады. Анын жарандарга келтирген зыяны болжол менен 500 000 долларды түзөт. Бул маалыматты Ички иштер министрлиги таратты. Ленин райондук милициясына алдамчылыктан 40тан ашык фактысы, Октябрь райондук милициясына алдамчылыктан 10дон ашык фактысы боюнча арыз катталган. Ички иштер министрлигинен Бишкек шаарынын башка ички иштер башкармалыгында арыздар бар экенин, бул боюнча шектүү катары 38 жаштагы аялдын өтүп жатканын билдирди.
жарандын элдин ишенимине оңой кирип, кыймылсыз мүлк сатып алууда кызматтарды сунуштап, потенциалдуу кардарларды өзүнө тартып турган. Мында ал жеке үйлөрдү куруу үчүн берилүүгө тийиш эмес болгон жер тилкелерин башка адамдарга сатууга жетишкен. Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгында алдамчылык жолу менен $60.000 акчаны ээлеп алуу фактысы боюнча кылмыш иши иликтенүүдө деп билдирди Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан. Шектөөнүн берген убадасын аткарбай из жашырганын айтышты. Батир сатып алууга жардам берем деп убада берген, бирок акча алгандан кийин изин жашырган. Кардар өзү жасап ала турчу шарттагы курулуп жаткан үйлөрдөн батирлерди убада кылган. Ошол эле учурда кардарларды башка бирөөнүн батирине алып келип көрсөткөн. Ошондой эле ал айрым жарандардан $100.000 ашык акчасын ээлеп алгандыгы тууралуу маалымат келип жатат деп айтылат Ички иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Милициядан жабырлануучуларга келтирилген жалпы зыян $500.000 ашарын жана бул азырынча алдын ала маалыматтар экенин айтышты. Шектүү 23 ноябрда кармалган. Учурда ал Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Азыр тергөө иштери жүрүп жатканын айтышты. Булак Спутник KG. Президентке кат жазган нарындык окуучунун тилеги орундалды. Садыр Жапаровго кат жазган кичинекей Жанарбек Жайлобаевдин тилеги орундалды. Бул тууралуу президенттин нарындагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Белгилүү болгондой, Ак Тала районунун Коңорчок айылындагы Жыргалбекова атындагы орто мектебинин 4-классынын окуучусу апасына тиричилик буюмдарын белек кылууну кыялданарын айтып, президентке кат жазган. Өспүрүмдүн тилеги орундалып, өлкө башчысынын тапшырмасы менен президенттин Нарын облусунда ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Эргешев окуучунун апасы Кыял Мусаевага тиричилик техникаларын алып берди. Белектерди кечээ 24 ноябрда ыйгарым укуктуу өкүлдүн орун басары Нурбек Сатаров дарегине жеткирди. Белгилей кетсек, бул үй бүлө аз камсыз үй бүлөлөрдүн катарына кирет. Жанарбектин атасы жана иниси бала кезинен майыптыгы бар. Булак Супер KG.